Түркия өзү чыгарган электромобилди тааныштырды. Бул иш-чарага президент Режеп Тайып Эрдоган катышты. 27 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган алгачкы түрк автомобили СУВ-С сегментиндеги электрокроссовер жана седан автомобилин тааныштырууга катышты. Бул автомобилдерди өлкө калкына тааныштыруу иш-чарасы Стамбулга жакын Гебзе районунда болуп өттү. Түрк автомобилдери демилгелүү тобу компаниясынын жетекчиси Рифат Хижароğlu'нун Түркияда бул автозаводдун курулушу 2021-жылы аяктап, 1 жылдан соң алгачкы автомобиль чыга тургандыгын билдирди. Электромобилди Түркиянын түндүк батышындагы Бурса провинциясында сериялык өндүрүштөн чыгаруу пландаштырылууда. Бул жерде 1 жылда 175 000 даана 5 моделдеги электромобилди чыгаруу каралууда. 2-3 жыл өткөн соң автомобиль дүйнөлүк рынокко чыгып, негизги басым Европага жасалууда. Долбоорго 22 миллиард түрк лира суммасында инвестиция тартылган. Тааныштыруу иш-чарасынын соңунда президент Эрдоган алгачкы түрк электрокарасын ролуна отуруп, өзү айдап көрдү. Андан ары сөз сүйлөгөн өлкөнүн өнөр жай жана технологиялар министри Мустафа Варанг 27 декабрда ошондой эле Айти өрөөн Түркиянын эң ири технопаркынын ачылышын расмий иш-чарасында болоорун билдирди. Мында Түркиянын экономикалык жана технологиялык көз карандысыздыгын чыңдоого салым кошулмакчы. Түрк электромобилинин долбоору да кошо ишке ашырыла турган бул IT парк келечекте көптөгөн технологияларды иштеп чыгаруучу жай болот деп айтты Варанг. Министр андан ары жаңы автомобилди колдонула турган баардык интеллектуалдык жана өнөр жай менчиги, инженерлик чечимдер Түркияга таандык экендигин белгиледи. Бул автомобилдерди сатуудан түшкөн кирешелер Түркиянын экономикасына кошулган салым болуп саналат. Бул долбоор биздин 82 миллиондук өлкөбүздүн ар бир жаранынын, бүтүндөй Түркиянын сыймыгы. Бул автомобиль дүйнөлүк авторынокто түрк брендине айлантып, Түркиянын бул чөйрөдө өзүн көрсөтүүсүнө жардам берет, деди Варанг. Электромобилдин 200 жана 400 ат күчүнө ээ варианты болот. Бир заряд 300 жана 500 километрге жетет. Автомобиль интернетке кошулуп, анын системасы онлайн жаңылоону киргизе алат. Ошондой эле өз классында эң сапаттуу, узун дөңгөлөккө, максималдуу адамдардын батуусунда ыңгайлашкан инфраструктурага жана комфортко ээ. Ал эми аккумулятору 30 минутага жетпеген убакытта 80% чейин кубаттана алат. Бул автомобиль Европанын жана жаңы автомобилдерди баалоо системасынын 5 жылдыздуу рейтингинин талаптарына ылайык келет.